Бүгүн 17 апрелде айрым муна жолдордо ашууларда кар аралаш жаан жаап, бороон болуп жатканын транспорт министрлиги билдирди. Буга байланыштуу Сосновка постунда түнгү саат 2:00 тарта оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилген. Жол тейлөө мекемелеринин кызматкерлери өздөрүнө бөлүнгөн аймакты толук көзөмөлгө алып, жолдорду кардан тазалап, инерттик материалдарды чачып жатышат. Бороон чапкын тизилген унаалар төө ашуудагы абал. Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Суу Самыр өрөөнүндөгү төө ашууга кар жаап, жол тайгак болуп жатат. Бул тууралуу аймактык кабарчыга айдоочулар билдиришти. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматы жеринде жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөп, кызматкерлер иш алып барып жатканын билдирди. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы Бишкек-Ош унаа жолунун төө ашуу ашуусунда аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу айдоочуларды жайкы дөңгөлөк менен жолго чыкпоого жана жол эрежесин сактоого чакырат. Булак турмуш кежи. Тоғыз беріп алды төө ашуу 7 апрель 128 километр кар катуу жаап экстертик иштеп атат азыр. Автогрейд тазалоо иштеринде калган машина сатышканы күтүп атышат азыр. Сатышка кылып алсак